Бүгін 7-июнда Ал-Арча мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаров жана Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танинин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Кеңейтилген корамдагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө президент эмирдин визити зор тарыхый мааниге ээ экенин баса белгилеген. Катардын эмири өз кезегинде лидерлердин буга чейинки жумушчу сапарлары жана эл аралык уюмдардын аянтчасындагы жолугушуулар эки тараптуу кызматташтыкты илгерилетүүгө жакшы түрткү болгонун баса белгиледи. Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани ошондой эле Садыр Жапаровго жылуу кабыл алгандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирди. Белгилеп кетсек, кечээ 6-июнда Катардын эмири биринчи жолу мамлекеттик сапары менен Кыргызстанга учуп келген. Быйылкы жылы өлкөгө 10 миллионго жакын туристтин келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова брифинг учурунда билдирген. Маалым болгондой, быйылкы жылдын биринчи кварталынын негизинде Кыргызстанга 1 миллион 900 миңге жакын турист келген. Алардын көпчүлүгү коңшу Өзбекстандан, Казакстандан, Орусиядан, Европадан жана Араб өлкөлөрүнөн келишкен. Биз баары бир пландагандай болсо, быйылкы жылы 10 миллион туристтин келиши күтүлүүдө, дейт Кенжематова. Кенжематова 22-жылы өлкөгө жалпы 7,5 миллион турист келгенин кошумчалады. Алардын көпчүлүгүн ар кандай иш-чарага эс алууга келгендер, альпинисттер жана өз алдынча велосипед менен мотоцикл аркылуу келгендерди түздү. Туристтик объектилерди курган ишкерлерди жок дегенде алгачкы 3 жылда салыктан бошотуу сунушу бар. 2024-жылдан тарта биз муну жасай алабыз деп ишенем. Министр өзү бул демилгени колдоду, дейт Кыял Кенжематова. Кыргызстандын армиясына дедовщина азайып жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов билдирди. Жыйында депутат Эльвира Сурабалдиева кыргыз армиясында дедовщинаны азайтуу боюнча кандай иштер жүрүп жатканын сураган. Ушундай мыйзам бузууларга жана башка иштерге каршы алдын алуу боюнча коргоо министрлигинде атайын иш пландар түзүлүп, жумуштар аткарылып жатат. Саны азайып жатат, көбөйгөн жок, деди Карасартов. Кыргызстандык альпинисттер Түндүк Американын эң бийик чокусу аталган Денали чокусун багындырышты. Бул тууралуу Кыргызстан альпинисттер федерациясынын президенти Эдуард Кубатов социалдык тармактагы баракчасында билдирген. Маалыматка караганда 4-июнда саат 15:30да кыргыз альпинисттери Эдуард Кубатов, Андрей Ирахин жана Канатбек Арпачиев бийиктиги 6190 метрде түзгөн чокуну багындырышкан. Эдуард Кубатовдун айтымында мындай иш-чара Кыргызстан менен АКШнын 3 жылдык дипломатиялык байланышына арналган. Акылбек Жапаров иш сапары менен Сочиге учуп кетти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан билдиришти. Кабарлангандай, министрлер кабинетинин төрагасы жетектеген делегация көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин жыйынына жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Делегацияны коштоп кеткендер Адылбек Касымалиев, Эрмек Ибраимов, Талантбек Иманов, Гүлнара Батырова, Алмаз Бакетаев, Талгат Ашырбеков, Эмилбек Абдыкадыров, Айгүл Рыскулова, Асейн Исаев, Зарема Аскарова, Медетбек Мамедов, Марат Тагаев, Назарбек Малаев, Мирлан Жакыпов, Нурадил Баясов, Самат Кулманбетов. Эскерте кетсек, 23-жылдын 7-8-9 июнунда Сочиде КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары кеңешинин жыйыны, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны, 3-чү Евразиялык конгресстин отуруму КМШ жана ЯИП жаштарынын 2-чи форуму жана Евразия биздин үйүбүз көргөзмөсү болуп өтмөкчү. Бүгүн 7-июнда Бишкектин Асанбай кичи районундагы ачык аянтта куураган чөптөр өрттөнгөн. Ачык аянтта чыккан өрт акырындан жайылган. Унааларын бактын түбүнө токтотуп койгондор унасын алууга жетишип, эси жок унааларды ошол жердеги адамдар сүйрөп жолдун жээгине чыгарышкан. Учурда жеринде өрт өчүрүү кызматы иш алып барышууда. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.